Assalomu aleykum, урматтуу Элдор Далиев YouTube каналынын көрмандары, урматтуу достор, мугалимдер, устаттар, окуучулар жана бардык билимге кызыккан жарандар. Бүгүн биз сиздер менен кызыктуу видео сабакты үйрөнөбүз. Биздин комментарийге дагы бир суроо келип түштү. Негизи топ ушул суроолорго жооп берип жатабыз. Бул суроолордо негизи телефондун памятын дагы кантип жогорулатсак болот? Андан кийин телефондун зарядын кантип үнөмдөсөк болот деген суроолор көп түшүп жатат. Ошондуктан бүгүнкү темада биз телефонубуздун памятын тазалоону жаңы ыкмасын жана телефондун зарядын үнөмдөөнү жаңы ыкмасын биргеликте үйрөнүп алабыз. Албетте бул сиздер үчүн пайдалуу болот. Бул видеону көрүп, практикада аткарып, жакшы натыйжага жетиңиз. Биз менен бирге болуңуз. Бул үчүн эмне кылабыз? Биз албетте телефонубузда ар бирибизде колдонбогон приложенияларыбыз бар, оюндар, приложение, ар кандай программалар. Ошол программаларды сиз иштетпейсиз, кээ бир учурларда аны өчүрүүнү каалайсыз. Бирок өчүргөн учурда карасаңыз, мисалы, биз ушул программа бизге керексиз. Ушул программаны өчүрүү үчүн бир жолу басабыз. Көпчүлүгүбүз ошол учурда басып туруп удалит дегенди басып өчүрүп эле коебуз. Бирок бул учурда программа өчөт, бирок анын маалыматтары, анын памяты, анын кеши сиздин телефонуңузда сакталып калат. Ошондуктан памятыңыз анчалык жакшы тазаланбайт. Бул программаны өчүрүүдөн мурда эмне кылуу керек? Ушул программага бир жолу басып турабыз жана ушул 3 бөлүм ачылат: поделиться, о приложение, удалить. Эгерде сизде мындай бөлүм ачылбаса, муну дагы көрсөтүп беребиз, видеонун аягына чейин көрүңүз. Эмне кылабыз? Биз о приложение деген бөлүмгө киребиз. О приложение. Бир жолу басабыз. Андан кийин аз гана күтөбүз. Ушул жерден алгач бардык памятын, трафигин өчүрүп алышыбыз керек. Андан кийин өчүрсөк болот. Телефонубуз памяты жогорулайт. Биз память деген бөлүмгө басабыз. Ушул жерде бардык маалыматтар берилген. Приложение бардыгы болуп 171 мегабайт, приложение 122, данные 49 жана кеш 174 мегабайт. Бул дагы жогору мегабайт. Өчүрүү үчүн эмне кылабыз? Алгач кешке басып очистить кылабыз. 0. Данныйга басып очистить все. Өчтү приложение. Азыр данные кеш 0 байттан турат. Көрдүңүзбү? 0 биттен. Эми биз артка кайтып, ушул жерден бардыгын өчүрүп коебуз. Көрдүңүзбү? Бардыгы өчүк турат. Эми биз бул приложенияны өчүрсөк болот. Астында удалить деген бөлүм бар. Удалить кылабыз. Окей. Удаление завершено. Бул программа эми жок бизде. Көрдүңүзбү? Бул программа өчтү. Эгерде сиз бул программага басып турганыңызда, мисалы, басып турганыңызда о приложение деген чыкпаса, анда сиз кандай кыласыз? Мисалы, азыр ушул бул программаны көрсөтүп берейик, башка жол менен издеп табууну. Настройки бөлүмүнө кирип, телефонуңуздан бул жер поискке приложение деп жазыңыз. Приложение. Приложение. Бул жерде чыгат. Приложенияга басасыз. Все приложения. Бул жерде азыр биз биринчи программаны өчүрдүк, экинчисин издеп көрөйүк. Cleve деген программа. Бардыгы ушул жерден чыгат. Көрдүңүзбү? Cleve программасы. Бир жолу бассаңыз, бул жерде ушул ачылды бардыгы. Ушул жерден алгач трафик кештерди өчүрөсүз. Андан кийин программанын өзүн өчүрөсүз. Ошол учурда гана сиздин телефонуңуздун памяты жогорулайт. Бул программанын ар кандай маалыматтары, памяттары, кештери сизде сакталып калбайт. Телефонуңуздун заряды дагы көп сизге үнөмдөлөт. Ар бир программа, приложение
Бул иштеген учурда, албетте интернет күйүп турган учурда дагы иштеп турат. Телефондун зарядын алат. Эгерде сизде керексиз программалар, приложениялар болсо, албетте аларды өчүрүңүз. Биз айткандай кылып, ошол учурда телефонуңуз сизге көп жыл кызмат кылат жана памяты көпкө жетет. Сиз мыкты деңгээлде зарядын үнөмдөп, пайдалуу телефонду колдоно аласыз. Урматтуу достор, бүгүн сизге кыскача ушул маалыматты жеткирип коелу деди. Эгерде бул видео сиздерге пайдалуу болгон болсо, албетте биз абдан кубанычтабыз. Лайк басып коюңуз, комментарийге өзүңүздүн пикириңизди калтырыңыз, сизге пайдалуу болдубу? Эгер видео жакпаган болсо, дизлайк басыңыз. Кандай видеолорду күтөсүз? Комментарийге жазып коюңуз. Биз албетте сиздерге видео сабактарды даярдап чыгарганга даярбыз. Барыңыздарга ийгилик, үй бүлөңүздө тынчтык болсун. Кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин сак саламат жүрүңүздөр. Урматтоо менен Элдор Далиев. Видео сабакты жыйынтыктайбыз.